Башынан баштап үйлөнгөндөн баштап эле мен жардам бердим. Анткени мен өзүм дагы образованием боюнча мен художник-прикладатель. Мен деле ошо искусствого жакын кишимин да. Ошон үчүн бат мындай кабыл алып үйрөнүп кеттим. Жылга чейин экөөбүз иштедик. Анан ошо 7 күн уктабай иштеген учурларыбыз болгон. Оборудованиябыз жок, компьютерлер жок дегендей ошо башында бир эле ноутбук менен башталган жумушубуз. Андан кийин акырындык менен ноутбук менен бир ноутбук болчу. Все болду, башка эчтеке жок. Үйдө отурчу башында, андан кийин уже үйдө жумуш жакшы жылбайт экен деп, мындай арендага башка бир помещение алганбыз. Өзүм галерея Саймалташ деп ачкам да. Манастын 1000 жылдыгына деп 95-жылкы убакыт болчу да. Ошондо жанакы маданият министрлиги жактан бир комнатаны арендага алып, мен да жерде бир 5-6 жыл иштетип баштагамда Саймалташ галереясы деп менин чыгармачылыгымды мына өзүңөр көрүп атасыңар. Бүт ушу керамика Саймалташка чагылдырылганда байыркы тарыхыбызга байланышы бар да. Бул 9 туроодо ушундай таштардын бетинде Саймалташтар көп. Бул искусствонун эмелери көп да, мындай течение деп коет да, өзүнүн бир багыттары көп да. Бул өзүнчө бир жаңы багыт керамикада деп баалашты да. Керамика өнөрүндө жаңы багыт деп баалашты да. Мындайлар немистер да айткан, Германия көп эме отзывдар болгон да. Эми бул жерде баягы бул жердеги окуяга байланыштуу, бул жерде баягы ар кандай адамдар келет, ар кандай жаштагы адамдар келет, пенсионерлер да келип жүрөт, жаштар дагы келип жүрөт. Анан кээси баягы биринчи көрүп, мында байкап көрөйүн эмне болот, кандай болот, бирок көбү кызыгат да, өз колу менен жасап, сезип, чопону сезип, боеп, анан колуна булар бышырып тоят, бышырып, аны глазурлап, жана айнек менен глазурлап деп коебуз. Ошондой даяр кылып колуна бергенде ого бетер сүйүнүп кетип атышпайбы, өзү жасап кетип атат да, мындай айтканда. Биринчи жолу кармаган адамдар деле мындай таланты болбосо деле кызыгат. Таланттуулар ого бетер мындай кызыгып, ар түрдүү сөйкө жасап алгысы келет да, кичинекей кыз келиндер сөйкө түрдүү, эми адамдын өзүнүн сезиминен да.